Биринчи бөлүмдө капоттун тилчесин оңдодум, ачкычты да оңдоп койдум, эшиктин ограничителин алмаштырдым, приводной ременди да алмаштырып койдум, терезелердин баскычтарын тазаладым, пепельницаны да оңдоп койдум. Жүрүк отормонун болсо усталарга бердим, анткени Мерседес эч жүрбөй калган. Усталар жүрүк отормону толугу менен чачып, кайра жаңы тетиктер менен чогултуп беришти. Эми Мерс жакшы жүрүп калды. Усталарга канча бердим десеңер, анда видеону аягына чейин көргүлө. Эми эмнеге бул эпизод ийгиликсиз десеңер, азыр көрөсүңөр. Ал эми бул видеодо электр терезенин механизмин оңдойм. Анткени терезе толугу менен түшпөй, бир маалда такыр эле кыйшык болуп калды. Терезелерди иштете турган мотордун зымдарын чечтим. Зымдар кандай турганын видеого тартып алдым. Анан механизмди чечип баштадым. Чечип баштаганда кайсы жери сынып калганын дароо эле көрдүм. Механизмди чыгарганга чейин терезени скотч менен өйдө кармап туруш керек. Анткени терезе дал ошол механизм менен кармалып турат. Терезени скотч кармап турат. Эми механизмдин болтторун чечип баштадым. Мынакей, механизмди чечтим. Эми кайсы жери сынганын көрсөтөм. Ушул эки буту чогуу чапталып туруш керек. Булар сварка менен чапталган экен, бирок ажырап кетиптир. Ошондуктан механизм начар иштеп баштады. Жаңы механизм сатып алдым. Мынакей, мында сварканын ордуна өзгөчө крепление жасалыптыр. Сваркага караганда ишенимдүүрөөк көрүнөт. Механизмди кайра унаага койгонго чейин моторчикти чыгарып, жаңы механизмге коюп коюш керек. Анткени уналарда негизи электр терезе механизми бөлөк, анан моторчиги бөлөк тетиктер болуп эсептелет. Моторчикте негизи эч күнөө жок. Жакшынакай эле иштейт экен. Ошондуктан алмаштырып туруп, кайра унаага бардыгын орнотуп баштадым. Зымдарын кайра туура орнотуп коюш керек. Терезени койгонго чейин механизмдин иштешин текшерип көрөлү. Жакшы иштеп калды. Эми терезени орнотолу. Мынакей, эми баары жакшы иштеп калды. Эшиктин каптоосун кайра коёюн десем, ушундай кичинекей переключатель жөн эле жатыптыр. Бул негизи бир жерге орнотулуш керек. Бирок кайсы жерге мен билбейм. Терезеге бул тиешелүү эмес, ошондуктан эшиктин замогун чечип баштадым. Бирок жанакы переключатель бул замоктун эч жерине отурбайт экен. Бул деле замоктун бир тетиги, бирок бул жерге да отурбайт экен переключатель. Анан айдоочунун эшигиндеги каптоосун чечип текшерип көрөйүн десем, бул жерде дал ошондой переключатель замогунда турат. Мынакей, замокторду толугу менен чечип туруп көрөйүн дедим. Сол жагында айдоочунун замогу, оң жагында жүргүнчүнүн замогу. Өз убагында бирөө туура эмес замок орнотуп, переключательди жөн эле калтырып койгон окшойт. Машина кейжидеги тетиктер бөлүмүндө замок таап ордуна орнотуп баштадым. Мынакей, переключатель ушундай отуруш керек. Кайра замокту ордуна салып койдум. Ал эми коопсуздук куруу ушундай сынык болчу. Андан тышкары тартканда кайра ордуна жакшы тартылбай койду. Оң жак, сол жак тарапта деле коопсуздук курлары жакшы тартылбай калыптыр. Ошондуктан экөөнү тең чыгардым. Сынып калган курдун ордуна башканы сатып алып, үйгө алып келдим. Кайра орнотконго чейин экөөнү тең жакшылап тазалап коёюн дедим, анткени кир болгондуктан алар начар тартылат. Ысык сууга кир самын коштум, курларды бир түнгө малып койдум. Эртеси күнү ойгонсом кичине таза болуп калды, бирок мен каалагандай эле таза болгон эмес. Ошондуктан ысык сууга порошок коштум. Анан дагы бир күнгө калтырдым. Эми таптаза болуп калды. Бул жерлери да өтө кир экен, ошондуктан буларды да жакшылап тазалап койдум. Калем сап эмнеге турат десеңер, кур кайра тартылбаш үчүн калем сапты такап койдум. Курлар жуулганга чейин, курлар жуулуп бүткөндөн кийин. Мынакей, эми жакшы тартылып калды экөө тең. Бул стойкалары болсо саргарып кетиптир, ошондуктан экөөнү тең чечип тазалап көрөйүн дедим. Суу менен чачып, порошок менен жакшылап жуудум. Бирок кургагандан кийин түрү эч өзгөргөн жок. Ошондуктан бул стойкаларды перетяжкага бердим. Өтө жакшы сапаттуу булгараны чаптап коюшту мага. Эми көрүнүшү мыкты болуп калды. Ал эми арткы терезедеги резинка чыгып калыптыр. Түртсөң деле чыга берет экен. Чыгарып көрсөм ушул жери ажырап баштаптыр, ошондуктан жакшы кармалбай калыптыр. Бир хамут алып туруп болушунча ичине түрттүм. Ашыкчасын кесип койдум. Кайра ордуна түрткөндөн кийин аябай жакшы отуруп калды. Ал эми оң жактагы стоп иштебей калыптыр. Негизи кандай унаа болбосо деле стопторду алмаштырганы оңой нерселердин бири. Фаранын капкагын чечип туруп лампочканы чыгардым. Чынында эле лампочка күйүп калыптыр. Жаңы лампочканы салып туруп текшерип көрдүм. Экөө тең иштеди эми. Эми эмнеге бул эпизод ийгиликсиз десеңер, азыр көрөсүңөр. Биринчиден, магнитофон башында эле атайын кодду сурап, иштебейт болчу. Анан магнитофонду чыгарып, серийный номерди билейин дедим. Интернетте атайын код бере турган сайт бар. Ошол жерден магнитофондун үлгүсүн тандап туруп,
серийный номерди жазыш керек. Анан сайт туура кодду бериш керек. Негизи ошол кодду магнитофонго киргизгенден кийин магнитофон иштеп башташ керек. Сайт берген кодду магнитофонго жазып көрсөм, магнитофон иштеген жок. Экинчиден, токтун агып кетиши. Бул Mercedes 1-2 күн от албай турса, аккумулятору отуруп калат. Анткени бир белгисиз нерсе ашыкча токту жеп жатат. Ошондуктан утечка кайсы жерде болуп жатканын аныктап көрөйүн дедим. Мультиметрди сайып көрдүм. Чынында эле бир нерсе ашыкча токту жейт экен. Анткени мультиметр 450 мАден ашык көрсөтүп жатат. Негизи унаа от албай турган учурда 50-60 мА ток жеш керек. Бирок меники минимум 450 деп көрсөтүп жатат. Утечканы табыш үчүн предохранительдерди бирден чыгарып көрдүм. Эч кандай айырма берген жок. Мисалы, бир предохранитель чыгарганда утечка түшсө, демек ошол предохранительдин схемасында утечка бар. Бирок бул мага жардам берген жок. Генератор күнөөлүү деп ойлоп калдым, бирок генератордун зымдарын чыгарсам деле утечка түшкөн эмес. Бул жакта болсо мотордун жана ABS-тин мазгилери. Ошолорду да бирден чечип көрөйүн дедим. Биринчи ABS-тин мазгилери менен баштадым. Чечкенде утечка дароо эле түштү. Мынакей, аккумуляторду отургузбаган утечка ушундай болуш керек. 20-30 мАдин тегерегинде. Мазгини кайра кошуп көрөлү. Мынакей, утечка бир заматта көтөрүлдү. Мазгини чыгарып чачып көрөйүн дедим. Чачканда баары эле ордунда. Эч нерсе күйүп кеткен жок. Бирок разборкадан башка мазги алып келип кошсом, утечка кеткен жок. Андан кийин эмне кылаарын билбей Мерсти электриктерге алып бардым. Бирок алар деле утечканы таппай коюшту. ABS-тин мазгилерин дагы алмаштырып көр дешти. Алмаштырсам, маселе чечилген жок. Ошондуктан бул эпизод мен үчүн ийгиликсиз болуп чыкты. Кийинки эпизоддо утечканы тапканга аракет кылабыз. Жана башка нерселерди да оңдойбуз. Бул долбоорду лайк жана комментарий менен колдоп тургула достор. Эмки көрүшкөнчө. Баса жүрүк отормону оңдош үчүн усталарга 35 000 сом төлөп бердим.